Түз эфирде конокто Жамиля Муратова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Туылган жылы күнү 1 август 1966 жыл. Туылган жери Бишкек шаары. Үй бүлөдө 3 бир тууган. Окуучулары Каныкей Иса Өмүркулов, Даниэль Гүлжигит Калыков, Адлет Азимуулу, Минера Рахимжанова, Шахзада Самалиева. Аткарган ырлары Аккайын, Кызгалдак Сезге жана башка. Учурда Бибисара Бейшеналиева атындагы Искусство жана маданият университетинде вокалдан сабак берет. Ассаламу алейкум, Супер KG порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде түз эфирде конокто композитор, ырчы, таланттуу эжекебиз Жамиля Муратова. Кош келипсиз. Саламатсыңарбы. Кутлуган күнүңүз менен. Рахмат. Маанайыңыз кандай эжеке? Абдан жакшы. Абдан жакшы. Ушундай эле болсун. Ар бирибизде маанайыбыз 5 болсун. Эфирдин талабын сизге түшүндүрө өтөйүн. Мынакей бул экранда WhatsApp номерден суроолор келет түз эфирде. Учурда бизди көрүүчүлөр көрүп атса, суроолоруңуздарды жөнөтүңүздөр. Экранда көрсөтүлгөн. Мен сизге келген оюндун шарты боюнча, эфирдин шарты боюнча ойготкуч суроолорду берем. Ар бир конокко негизи эле ойготкуч суроолорду беребиз. Ойготкуч суроолорду бул жерде атайын тест түрүндө 13 суроо түзүлгөн. Ошол 13 суроонун сиз канчасына туура жооп беребиз көрөбүз, балким баарына. Белким бирөөсүнө да. Балким бирөөсүнө. Кеттик, мынакей экранга 60 секунд көрүлдү бизде. Эң биринчи суроо. Баяндоо түрүндөгү ыр менен жазылган чыгармалар эмне деп аталат? Баяндоо түрүндөгү жазылган чыгармалар эмне деп аталат? Дастан. Поэма деп аталат. Логикалык суроо. 99дан кийин кайсыл сан? 100. 1. Логикалык суроолордун. Мадагаскар аралы кайсыл океанда жайгашкан? Индия океанында. Туура. Индия океанында жайгашкан, Африканын чыгыш жээк тилкесинен орун алган. Президент Сооронбай Жээнбековдун атасынын аты? Шарипович. Шарип. Туура. Топоздун баласын эмне деп атайбыз? Музоо. Мамалак деп атайт экенбиз. Кийинки суроо. Алтын балык жана балыкчы жөнүндөгү жомоктун авторун атаңыз? Пушкин. Албетте, буну билбесек болбойт. Абийирдүү жигитке ажалдуу эмне жолугат? Макалды улаңыз. Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат экен, Атмосфералык абанын негизги курамын атаңыз. Атмосфералык абанын негизги курамы? Кислород. Азот. Азот. Туура, азот. Кийинки 5 кошуу 12 барабар канча болот? 17. 17, туура. Калый Малда Басанов ким болгон? Композитор. Союз СССР'нын эл артисти. Туура. Кийинки ааламда адамда сүйүүдөн жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк деп ким айткан? Ааламда адамда сүйүүдөн жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк деп Чыңгыз Айтматов айткан экен. Асандын түгөйү бизде убакыт бүтүп калган экен. Үсөн. Туура. Сиз 13 суроонун 1, 2, 3, 4, 5-өнү туура жооп бериңиз. Азаматсыз 5 деген баа коелу. Макул. Кандай сиз эмне менен алектенип жатасыз жаз келип? Адамдын жашоосу ушу жаңылануу менен, жаз келсе жакшы үмүттөр менен улана берет да. Анан мен дагы бир жакшы үмүттөрүм бар, жакшы пландарым бар. Чыгармачылыкта, же жалпы жеке жашоодо болобу, бала бакырада, үй бүлөдө эми мындай аша чаап деле кеткен жерим жок. Тынч, өз сыноо менен акырындап эмгектенип, сабактарымды берип, өзүмдүн чакан бир музыкалык студиям, музыкалык мектебимдин ишин кеңейтип, ошону улап келатам. Жакшынакай окуучуларды топтоп атам. Ал окуучулардын кимде кимиси сахнага чыгып ырдары менен аны айта албайм, бирок ушул сабак үйрөтүү процесси менен алек болуп келатам. Азаматсыз небереңизди дагы чоңойтуп атасыз. Неберебиз да уже бир эмес экөө. Экөө болуп калды. Кичинекей кызым бар. Ал да 1 жаштан ашты. Буйруса ушул май айларында улуу неберемди мектепке, музыкалык мектепке даярдоо классына даярдаган бир максат турат. Буйруса Кружокторго. Мектепке Шубин атындагы мектепке алып барам. Өзүнө бир аспап тандап алсын. Кичирээк болсо деле ушу чыгармачылык, музыка чөйрөсүнө аралашса экен деген ой. Музыкант болобу болбойбу аны мен билбейм, бирок ушундай бир жалпы дүйнөлүк музыкалык баалуулуктан маалыматтуу болсун деген бир өзүнүн жакшынакай бир
таланты болобу, жөндөмү болобу ошону өздөштүрүп бир багыт ушундай бир нерсе менен алектенирсем деген ой. Өзү тандадыбы? Өзү тандап атат. Кайсы аспапты ойнойсуң десем, бир нече аспаптарды атап берсем, ойлоп урма аспаптарды тандайт элем дейт. Барабанщик болом дейт. Көп урма ушу кандай аспаптар болсо ошону ойногум келет дейт. Мейли дейм, анткени өзүнүн баягы энергиясы күчтүү бала. Балким ушул урма аспаптардан энергиясын чыгарып бир жашоонун ритмин, музыканын ритмин туура түшүнө билип, бир жакшынакай бир ийгиликтерге жетер. Жакшы. Эми негизи сиздин багы үй бүлөңүз, ата энеңиз музыканттар экенин билебиз. Өзүңүз дагы анан небереси музыкант болбой калса болбоско? Эми көрөбүз да. Зордоп сен музыкант болосуң дебейм, анткени кандайдыр болсо дагы ар бир кичинекей бала болобу өз эркине коюш керек, өз ою болуш керек, өз оюн ар дайым баягы билип айтып элге жеткире билиш керек деген максат ой. Жакшы, Жамилейим, мынакей бизге түз эфирге WhatsApp номеринен суроолор келе баштады. Сизге чекесинен узата берейин, отат этсеңиз. 33-48 сандар менен аяктаган номерден келди. Саламатсызбы, Жамил эже? Сизди композитор, кесипкөй адам катары айта аласыз. Бул учурда кыргыз эстрадасынын деңгээли кандай дептир? Албетте өз деңгээли бар. Бийикпи, анча эмеспи, эми ал деген чындыгында коомчулуктун дагы билгисинде болуш керек. Эми музыкант болгондон кийин албетте ар бир музыканттын өзүнүн деңгээлине жараша албетте өз ою да болот. Не дейт элем? Өнүгүп өссүн, чыныгы профессионалдуулук өнсүн деген чоң максат, оюм бар. Кээ бир ырчыларды көрүп бир аз кейип кетем, чын. Анткени көптөн көп ушу кандайдыр бир чыныгы таланты жок, бирок ушул сахнанын аркасы менен бир кандайдыр бир өзүнүн деңгээлине чыга алам го, эптеп ырчы болсом деле жакшынакай көйнөк кийип, чач башымды боеп, укладка кылып, азыркы заманбап бир жаштыктын деңгээлинде болом. Ырдабасам деле азыр компьютер оңдоп коет, анда мындай болот деген деле ырчылар жок эмес, бар. Кандайдыр болсо дагы чыныгы ушу жаштар биздин көп эле таланттуу жаштарыбыз бар. Кандай да болсо албетте билим алуусун талап кылат элем. Билим алсын, анткени ар бир кесип билим менен негизделиши керек. Чындыгын айтканда, ооба бир күнүмдүк убактылуу балким көрүнүштөр бардыр, бирок бул нерсе азыркы айта турган сөзүмдөн кандай десем, тартынбайт элем. Биз курактуу, ушу мен курактуу, менин курагымдагы 90-чу, 80-чи, 90-чу жылдардан бери келип уланып келаткан чыгармачылык инсандар дейин, курбуларым, сахналаштарым, көп кырдуу, таланттуу курбуларым бар. Негизи ушул эстраданын деңгээли биздин баштообуз менен негизделип турат. Азыркы убакка чейин кандайдыр бир жаңылык көрүнүштөр болбосун, аделе жакшы, бирок иргеп отуруп, ээленип отуруп, жакшысы калып өнүп өсөт деген үмүтүм бар. Эми бага айтып жүрүшпөйбү? 1% талант, 99% эмгек деп. Эми музыкага андай деп деле айтпайт элем, анткени музыкалык талантың болбосо, 1% болсо анын эмне кереги бар? Башка, балким башка тармакта 99% болот, 99 эмгеги да болот. Мен ушундай деп айтат элем. 99% эмгек, 100дөн ашык процент болсо талант болуш керек. Баары тең 1 болуш керек. Анан 1% талантың менен күндөн күнгө канчалык аракеттенип эмгектенбесең дагы, таланты жок адамдын ичинен дээрлик бир жакшы нерсе чыкпайт деп ойлойм. Кийинки суроого өтөлү. Жакын саналаш досторуңуз кимдер, эмнеге тойлорго ырдаганы көп барбайсыз дептир. 90-12 сандар менен аяктаган колдончу.
ар бир сахналаш курбуларымды баалай билем, сыйлай билем. Ал жактан бул сахнанын ыйыктыгы, чыгармачылыктын өзүнүн бир кайталангыс деңгээли бардыгыбызды бириктирип, негизи музыка айланасын, музыка дүйнөсүн жогорулатып, жакшынакай ырларды жазып, профессионалдык деңгээлибизди ар дайым бекем тутуп, ошентип жүргөн курбуларымдын баардыгын жакын курбуларым деп эсептейм. Анан эмнеге тойлорго ырдаган көп барбайбыз, убактым жок чын. Анткени өзүмө койгон максат бул таланттуу жаштарга билгенимди үйрөтүү. Бул нерсе да көп убакытты талап кылат. Андыктан тойлорго барганга чын убактым жок. Кээ бирде албетте досторум чакырат, мындай келип ушундай ырдап берсең, каалайт элек десем барам. Күндө эмес, билбейм. Аз эле барып калам, бирок андай нерсеге көп аралашпайм. Негизи ставкаңыз барбы тойлорго атайын? Жок, эчтеке жок. Менден сурайт да, ставкаң канча десе аябай уялам. Ставка жок менде дейм, кандай. Демек келишим багы бар. Уяла берем андай нерсегечи. Кийинки суроого өтөлү. Мага Жамиля Муратова өзүн элита сезген ырчыдай сезилет. Элита деп эмнени түшүнөсүз дептир 45 оюнчустандар менен аяктаган болгончу. Албетте элита деген сөздүн өзүнүн түшүнүгү бар. Бардык жашоодогу бардык тармактарга, бардык көрүнүштөргө өзүнчө бир албетте кандай десем, деңгээлдүүлүгү, көп улуттук маданият болобу, дүйнөлүк маданият болобу, жалпы кайсы тармак болбосун, ар бир тармактан билимдүү, дээрлик бир көз карашы бар адамдарды элита деп айтса болот. Эми мен өзүмдү аябай мен элитамын деп кантип айтам, андай айтууга болбойт го дейм. Сезилет да. Болгону ишимди аткарып, болгон мүнөзүм менен элге мамиле кылып, жашоодо кандай кыйынчылыктар болбосун, ал кыйынчылыктан кайгы капага түшпөй, ошол кыйынчылыктан кандай бир жолду табуу, жолдон ал кыйынчылыктан чыгып кетмей, жакшынакай кубанычтар болсо бөлүшө билмей, башка адамдардын кубанычына кошулуп кубанып дегендей, эми жашоонун жакшы нерселерин тартуулаганга аракет кылам да. Жакшы. Дагы бир суроо келди. 0835 сандары менен аяктаган. Менде суроо дейт. Ырчыларды профессионал эмес деп көп сындайсыз. Сиз профессионал музыкалык билими бар ырчысыз, бирок эл ырчыларды профессионал эмес деп бөлүп карабайт да. Сиздин бир да ырыңызды эстей албайт экен мен эжеси, ушунча жыл сахнада жүрүп кандай ырларды жараттыңыз эле, эсиңде калган дейт. Элесинде калган дейт. Элесинде калган. Мисалы үчүн менин чыгармачылыгым менен кызыккан, жакшы көргөн, сыйлаган адамдар аз эмес. Чындыгын айтканда, ушул күнгө, ушул деңгээлге дейинби, албетте чыгармачылыктан топтогон тажрыйбам, анан элдин сыны менен, элдин колдоосу менен, жакшынакай мамилеси менен чыгармачылыгыма бир башкача көз караш менен баалаган көрөрмандарым көп, ыраазымын. Анан эми мен эч качан музыкалык билими бар ырчы, анан билими жок ырчы эмес деп айта албайм. Мен ар дайым айтып келем, кыргыз эли таланттуу эл. Керек болсо кээ бир профессионал ырчылардан көрө эч нота билбеген, билими жок, бирок туаса Кудайдан берген таланттуу инсандар аз эмес. Андайлар да бар, андай инсандарды ар дайым сыйлап келем. Колуман келген бир кандай колдоолор болобу, жардам бергенге аракет кылам. Анткени чыныгы таланттуу элдер элден чыгат. Элибиз таланттуу болгондон кийин кантип эле сен ырчы эмессиң, мен ырчымын деп антип айта албайм. Бир аз жаңылышса керек. Ырларым көп, албетте. Кызыгып уккуңар келсе,
азыркы Super KG заманда порталына бүт Super KG порталына кириңиз, көптөгөн ырларым бар, угуп билип таанышсаңар болот. Клиптериңиз аз эмне үчүн? Клиптерим аз, эми ушу башынан клипке клип тартуудан баш тартпастан эми мындай кызыгуум жок эле да. Өзүнүн угу бар, өзүмдүн жолумдун өзүнүн угу бар, өзүнүн темпи бар. Ошол темпимен кайтпай келатам. Кудайга шүгүр. Концерттерди, жаштар жана устат шакирт деп шакирттеримдин концерттерин өзүмө керектүү нерсени ар дайым кылып келем. Азаматсыз. Кийинки колдонуучусу жазып атат, Айзат деген. Талантың аябай сыйлайм, ырлары жагат дейт, бирок мигрант кыздарыбызга тийишкени муздай түштүм. Жыргаганыбыздан жылкычы болуп жүргөнсүп дептир. Бул социалдык тармактарга билдирүүңүз боюнча. Бул нерседен ушу жакын арада көп бир талкуу болуп кетти. Негизи түшүнбөстүк мындай да. Жанагында кырсыктап бир кызыбыз Туркияда кызыбыз ушундай кырсыкка учурады. Ал нерсе бул өтө кыйын, өтө татаал көрүнүш. Бул болбой турган нерсе да. Болбошу керек эле да ушундай. Жакшынакай элинде, жеринде жашап өнүп өсүп дегендей ушул жерде туулуп, башка жерге бөлөк бөтөн элге барып, ушундай чоң бир жаман нерсеге учураган бул албетте адамдын жүрөгүн из калтырбай койбойт. Менин айтканымда, билесиңерби, миграция деген туура бар. Мигранттар бар. Эми ушу жаштарга кааларым. Ушул эмгек кылам деген жаш өз жеринде, өз элинде деле тытынып оокат кылса болот го. Сен жүрөсүң го мигрант болбой. Мына тегеребизде кандай жакшынакай жаштар бар, мигрант болуп ошол жерден акча табам деген баарыбыз эле кетип калсак эмне болот? Биякта да калыш керек, биякта да өнүп өсүш керек. Чындыгын айтканда, албетте өзүнүн кыйынчылык бир кандайдыр бир жетишпегендик болуп калса, ошону башка жерде эңсе, ошол жерде оңой экен, ошол жерден мен иштеп табам, үй бүлөмдү багам, анан мындай сөздөр албетте бар. Мен негизи эле миграцияга деле бир карама каршылыгым жок. Бирок ушундай көрүнүштөр болбосун деген ойдо. Бир жакка белгисиз деле кетип атпайбы? Сөздүн чынын айтыш керек. Көптөгөн кетет. Албетте жакшынакай иш таап деле иштеп кеткендер бар. Анан көбүнчөсү иши жок эле бир кандайдыр бир жаман терс көрүнүштөргө аралашкан кыздарыбыз да жок эмес. Чын сөзүн чын айтыш керек. Бул нерсени кайдыгер карабастан ушундай жанагы Facebookка өзүмдүн ой пикиримди жаздым. Ар бир адам өз ой пикирин жазууга укуктуу. Эң негизгиси туура түшүнүп баалай билсе өз иши элечи. Бирок ал сөздүн аркасынан канча деген жаман нерселер дагы жазылды. Ушундай сөгүлөрдү дагы көрдүм. Мен андайларга көңүл бурбайм. Ар бир өзүнүн оюн айтканга аракет кылдым. Түшүнгөндөр түшүнөт, түшүнбөгөндөр аман болсун. Жазбай деле жөн эле койсоңуз болмок да. Жазбай деле жөн эле койсом болмок. Чын, деп өтүп кетсе деле болмок да. Бирок бул нерсе жүрөгүмө тийди. Анткени канча деген биз билген эле ушунча кыздар момундай жаман окуяларга туш болуп атат. Бул абдан жаман нерсе. Карагылачы, жаш кыз балким биякта калса тагдыры башкача болот беле. Аман эсен болот беле. Жакшынакай үй бүлө куруп алат беле деген ой ошол жака кетпесе деле болмок да деген ой да. Ошону туура түшүнгүлө. Сиз ошол боюнча жанагы имараттан өрт чыкканда кулап каза болгон кызга карата жазгансыз, Жок, имараттан эмес, жанагы бирөө киши колдуу болуп. Сиз киши колдуу болуп каза болгон кызга бирөө өлтүргөн экен да кызды. Деңизли деген шаарда. Эми ал мисалы үчүн мен деле Туркияга көп ушу чыгармачылык иштер менен барам. Өзүм түрк тилин абдан жакшы билем. Сүйлөйм эркин. Ал жактын адамдарынын психологиясы, ал жактын адамдарынын негизи эле менталитети бир башка, бизге окшош эмес. Балким биздин коомчулукта бир туура көрүнүш болсо, ал жактагы адамдарга туура келбей калышы мүмкүн да. Ортодо албетте бир кыйынчылык чыгат. Жалгыз тиякта жүрсө, ата энеси колдогон эч кимиси жанында болбосо, эми ушундай бир жамандык окуяга кабылып калыптыр. Ал нерсе мен жүрөгүмөн
мындай аябай мындай катуу катуу кабыл алдым, оор кабыл алдым. Мындай аттиңай берде болсо башкача болот беле деген ой менен жазылган нерсе. Аны туура түшүнө билгиле. Мекендештерибиз кайсыл жерде болбосун аман болсун, бөөдө Аман кырсыктан болсун, алыс бөөдө болсун. кырсыктан алыс Кийинки болсун. суроого эле. Ырларыңыздын ичинен кайсынысына өзүңүз обон чыгаргансыз, кайсыл учурда сизге эргүү келет? Бир чыгармаңызды дап бериңизчи дейт 77-93 сандар менен аяктан колдончубуз. Эми чыгармачылыгымда ырдаган ырлардын баардыгы өзүмө таандык. Анан жана элдик элдик ырларга көп маани берем. Арасында аз эле башка композитор, обончулардын ырларын ырдап калам, бирок баардыгы өзүмдүн оюман, өзүмдүн эргүүмөн, өзүмдүн жүрөгүмөн чыккан обондор. Кайсыл учурда эргүү келет? Эргүү келе берет, сурабайт да. Азыр мен келатам, даяр болуптур дебейт. Же мен өзүм даярданып, азыр мен ушундай бир сонун ыр чыгарам деген ойго андай болбойт да, келе берет. Түнүбү, күнүбү кандай бир көңүлүңдүн кандай учурунда эргүү келет, аны деле эрге биле албайм да. Бир чыгармаңызды ырдап бериңизчи дейт. Ошо эргүү айттырбай келет экен, келиңсен. Мейли ушул көптөн көп элге жагып калган чыгарма Ак кайың, бирок бүгүн башкачасын ырдайм. Кээ бир айтып атпайбы? Ак кайыңдан башка ыр жок, ким болуп кетти эле бул дегендер деле бар. Эми мейли айтса айта берсин. Сөзү кимге таандык? Сөзү Аната Өмүрканов агайга таандык. Жалгыз сага жаккым келди деген чыгармадан бир аз ырдап берейин. Макул. Жаккандай гүлдүн нуру атар таңга, жаккандай туулган жери ар бир жанга, каректери жалттей түштү, анан билбейм, билгеним көргүм келди сени кайра, көргүм келди кайра сени, оюмда сен ойлобоюн эмнелерди мен деп анан уланып кетет да. Жакшынакай чыгармаларды ушул Супер Кеджи порталында баардык чыгармаларымды калтыргандай болдум эле. Бул чыгарма дагы бар арасында. Өзүмдүн ушу жакшы көргөн чыгармам ушу деп айтам, анткени эң акыркы ушу 2-3 жылдын ичинде жазылган, мурун жазылган. Негизи эле бул ырды жалаң гана радио, телевиденияларга колдонсун дейм. Интернетте көп нерсени жүктөй бербейм, анткени кээ бирде мага билдирбей эле ырларымдан алып өзүнчө бир аранжировка жасап алып ырдагандар да бар. Азыркы заманда андай нерсе болууга мүмкүн эмес. Ушу заманыбызга жараша ар бир ырдын автордук укугун коргоого аракеттенем. Азаматсыз. Кийинки суроо. Музыкалык окуу жайда эмгектенет экенсиз, окуучулардан пара алган учурлар болгонбу дейт. Эми музыкалык окуу жайларда көп эле эмгектенгем. Музыкалык окуу жайларда пара алган нерсе мүмкүн эмес, анткени ал жерден талантың жок болсо 1000 миллион акчаны берге келип коюп кой, ичиңде эчтеке жок болсо чыкпайт. Параң дагы мындай өз ордун таппайт. Негизи эле көп эле кайрылат да. Өткөрүп бериңизчи, ушундай окуйт элем деп атат. Анан менин айтканым кандай? Келсин, көрөйүн, угайын, болобу, болбойбу, болсо өзү эле өтүп кетет. Болбосо анда болбойт. Анткени музыкалык талант элдин баарына бере бербейт. Тандалуу гана адамдарга талант берилет эмеспи табияттан. Андай талантың жок болсо 1000 миллион параны койсоң деле результат болбойт да. Өзүн өзү кыйнагандык болуп калат. Өзүн өзү кыйнаган эмне кереги бар? Ата энесинин акчасын кыйнаган, короткон эмне кереги бар? Алган эмессиз, Мугалимдиктен сырткары эмне менен алектенесиз дейт кийинки колдонучубуз.
Мугалимдиктен тышкары эми албетте эң биринчи үй бүлөнүн иши. Бул дагы эмгек, бул дагы бир кандайдыр бир белгилүү эмес, бирок чоң эмгек. Үй бүлө менен болууга аракеттенем. Ушу балдарыма, кичинекей неберелериме көбүрөөк каралышсамы дейм. Анан ушу жакын арада бул 2 жыл болуп калды го. Бир чакан бизнеске да үйрөнө баштадым. Үлпөт көйнөктөрдү, свадебный салон деп ошолорду уюштурган менен бир партнерлор менен уюштуруп, ошону дагы үйрөнө билип, деп кичинекей бизнес менен дагы алектенем. Бул ишке дагы бирок чыгармачылык көз караш менен карап, гүлдөтүп, жайнатып, бир жакшынакай бир деңгээлде биздин жаңыдан турмушка аттанып аткан жаш кыздарыбызга ушу жакшынакай ак көйнөктөрүн даярдоо менен алектенем. Азаматсыз. Келиңиз анда кичине тыныгуу кылып туралы дагы сиз менен оюн ойнойлу. Биз сиздин көзүңүздө бойбуз. Анан кийин мен сизге багы үйдө колдонуп жүргөн кадимки жер жемиштерди жыттатам. Сиз ошол жер жемиштерди жыттап табышыңыз керек. Ашканада кандай айым экениңизди байкайбыз азыр. Кандай кайнене экениңизди, кандай чоң эне, тайын экениңизди. Келиңиз бизге биринчи көз бугучту берип коюңуз. Бул жолукту акырын көзүңүзгө бугуңуз. Көрбөшүңүз керек. Жок, көрүнүп атпайбы? Көрүнүп атат. Көзүңүздү жумуп алсаңыз деле болот. Бугуп туруп. Айымдардын негизи жыт сезүү органдары катуу иштейт деп коет го. Ой, мен сразу айтам, жыт жагынан мындай жогоракмын да. Жок, сиз музыканы коюп коесуз. Бул жерге жер жемиш, мөмө жемиш. Сизге даярдап койдум. Жыт келе баштадыбы? Жок. Келбей атабы? Айтып атпаймынбы, бул жыттоо рецепттер анча жакшы иштебейт го дейм. Бүгүн биздин түз эфирде Жамиля Муратова кезек оюнга келди. Оюндун шарты боюнча бул биздин коногубузга биз жер жемиштерди жана мөмө жемиштерин жыттатабыз. Эң биринчи мен сизге эмне жыттатып жатам? Кичине жайыраак кылып коюңуздар музыканы. Табышыңыз керек, Эң биринчи кармабайсыз, мен сизге жыттатам. 2, 3. Бул эмне? Жыттанган жокпу? Жыттанган жокпу? Такырбы? Жыттанып атат го? Жок. Сиз кореецтердин колунда иштеген эмессиз окшойсуз, Өзүмдүн духи менен башка эчтеке жыт келген жок. Кармап көрүңүзчү эмне экен? Пияз бул. Онун жыты билесиңер, кескенде чыгат. Бунун түйүндө жыттанат, түйүндө. Экинчи. Мунуку келип атат. Эмне экен? Атайын ачык жерин жыттатып атам сизге. Жыттаңыз. Чеснок го дейм. Сарымсак, албетте, чеснок. Чеснок. Таптыңыз. Таппагандарын бул жакка коюп турайын. Буну салат кылып жесек да болот. Суюк тамак кылып жесек да болот. Келген жок. Орустардын эң жакшы көргөн Капуста что? жыттанды? Эмне экен? Капуста экен. Келген жок. Капуста. Сиз таптыңыз. Кийинки бунсуз элестетүү мүмкүн эмес ашкаланы. Жыттанбай эле. Жыттанбай эле кеспейсиңерби? Кесиш керекпи? Конечно, кесиш керек. Жыттанып атат го. Бир да алса. Топурак жыттанып атат. Картошка. Картошка, ооба. Буларды эми оңой эле тапсаңыз керек кийинкилерин. Кеттик. 1, 2, 3. Кичинекей балдар жакшы көрөт аябай. Сары сырты. Сависпи? Жок. Апельсинби? Жок. Мандаринби? Банан. Банан. Жыттанган жок, калыгынан жыт Булчу? жок болбойт, мен жыттай албайм. Бул алма. Алма. Азаматсыз. Булчу. Бул бир тропикалык. Тропикалык. Тропикалык эмне экен?
Тропикалык эмес, бизде деле бар бул. Бизде деле бар. Ооба. Күнөсканада өсөт. Каерде? Күнөсканадан алынып келинген. Кызыл сырты. Помидор. Булчу. Мен анча жыттанбайт экен бирок. Сырты сары. Лимон. Лимон. Азаматсыз. Ошентсе дагы сиз Кесилсе болдубу, ачайбы? Кесилсе тез эле таап алмаксыздан да. Анда эч жыты келген жок. Элес булат, шала була. Үйдө кандай айым экениңизди байкадык окшойт, Ашканада көп аралашпайсыз окшойт. Келиниңиз эле даярдап коет да бүт Келин тамактарды. даярдап коет, бирок ашканадан жакшы эле кожо экенмин, анткени көптөгөн тамактардын түрүн жасаганын билем. Эң жакшы көргөн тамагыңыз кайсыл? Негизи бул жашылчалардан, Борщ. жашылчалардан борщ, плову, ушундай жакшы даамдуу тамактарды. Анан албетте эт, анан манты. Жакшы көрөм мантыны. Беш бармак. Өзүм да жасаганды. Камыр мындай 5 бармакка көп деле жокмун. Негизи ушу майда фарш майдаланган эттерден жасалган тамактарды жакшы көрөм. Чүйлүктөр негизи 5 бармакка деле көп жок болуш керек, Гүлчатайга бар го. Гүлчатай жакшы жасайм. Уйдун этинен. Ооба. Жылкынын этин. Уйдун эти болобу. Жылкынын этин көп жеп эткенсиз анда. Жок. Анча тойлордо болуп калса, устукан тиет го, аны үйгө алып келем. Үйдөгүлөр өздөрү жасап, мындай көркөмдөп жакшынакай даамдуу тамактарды жасайт. Негизи эле баягы ашканада көптөгөн тамактарды жасаганды билем. Жана тортторду, ушу жаш кезимде ошондой нерсени көп үйрөнгөм. Анан тиккенди жакшы тигем, саймалаганды билем, бир аз бисер менен саймалаганды билем. Бул моюңуздагы токуганды билем. өзүңүз жасаган окшойсуң да. Жок, белекке берген. Белекке. Анан бирок көбүнчө убакытты баары бир музыка алып коет. Сабак, мугалимдик. Балким кийин пенсияга чыксаңыз ошол кылбай. Ооба, пенсияга чыкканга деле аз калды буюрса. Аткарылбаган иштердин баарын үйдө баарын томпой отуруп алып жасай берем да. Буюрса ошого жеткизсин, Кийинки суроого өтөлү. Шоу бизнесте ажырашуу көппү же коомдо ошондой көрүнүш көп болуп жатабы дептир. 19-14. Балким бардыр мындай нерсе, билесиздерби? Негизи чыгармачылык адамды бир мындай айырма бар да. Мисалы үчүн чыгармачылык менен аралашып жүргөн ырчы мырзаларыбыз. Алардын үй бүлөлөрү туруктуу. Аларды түшүнө билген жакшынакай келинчектери, жакшынакай баягы балдарынын апасы көптөгөн колдоону аял киши ушу биздин ырчы мырзаларга бере алат, берип келип атат да. Анан бир аз башкачараак көрүнүш бул ырчы айымдарга эркектер көп чыдай билбейт. Мен аны мындай түшүнөр элем. Негизи эле табиятта эркек өзү эме дейт го, доминирует дейт. Эркек адамдын орду башкача. Анан чыгармачылык аялдар, айымдар көптөн эркиндикти жакшы көрөт. Үй бүлөгө балким оокатка бир көз караштары башкача болору. Бирок айымдарды чыдаш эркекке бир аз кыйынчылык болот экен деп өзүмчө бир ушундай ой жүгүртүү болду. Колдогондор да бар. Албетте баары эле үй бүлөсү деп айта албайм. Колдогон, күйүп билген ушул талантына кандайдыр бир жакшынакай салым кошкон, түшүнө билген мырзаларыбыз дагы бар. Азыраак да андай. Көбүнчөсүн мен билем, ушу ырчы кыздарды колдой турган, чыныгы сыйлай турган айым катары, баягы аялы катары андай эркектер азыраак болуп атат да. Эркиндикти бербей атабыз го дейм. Эгер эркиндикти берип койсо, айымдарыбыз бактылуу жашап кетет деген ойдосуз. Эркиндик жок, биз эркин элебиз, бирок бизди түшүнө билген эркектер аз. Колдоо аз болуп аткан Колдоо аз. Ошон үчүн башкача бир терс көрүнүштөр деле бар. Билесиңерби, коомчулукта эмне гана бар? Жакшылыкта, жамандыкта жанаша жүрөт. Анын баардыгы бизде деле бар. Баарыбыз идеалдуу болуп асмандан түшө калган жерибиз жок. Бирок ар бир өзүбүзгө керектүү, өзүбүзгө баамдуу
нерсе менен жашап келатабыз. Эң негизгиси билесизби, балдарыбыз бар, неберелер бар. Эми балким күйөө таппай калышыбыз мүмкүн, бирок балдарыбыз бар да. Анын балдарыбыздын алдында өзүнчө энелик жоопкерчилигибиз бар. Балдардын өнүп өсүшүнө, улануусуна небере чөбөрө көрүп, ушу жакшынакай бул жагынан жашоону мисалы үчүн мен өтүп келатам. Кайгырбайм да. Мисалы үчүн жанымда мени түшүнө билген, мени колдогон, балким сүйгөн андай мырза жок. Болуп калса кош келдиңиз деп кабыл алам. Бирок мага жагуу дагы өтө кыйын. Мен өтө талапка катуу коем го дейм. Эми ушу жаш өткөндө эми азыр анын эмне кереги бар дейм да. Азыр уже мына пенсияга жакындап калдым. Бирок өзүмдүн жүрөгүмдө өзүмдү аябай жаш сезем. Анткени бул нерсе мага керек. Мен сахнанын адамымын. Мен ырдашым керек. Мен жакшынакай чыгармаларды жаратышым керек. Колуман келген, жүрөгүмөн келген жакшылыкты, музыканы элге арнашым керек. Демек, сиз айтып калдыңыз, колуңузду сурап келе турган адам болсо, баш тартпайсыз. Эгер байкайм да кандай сиздин талаптарыңызга жооп берсе. Талаптарга жооп берсе, эми баягы жалгыз эле менин талабыма жооп бербеш керек. Мен дагы анын алдында жооптуу болушум керек. Эгер бир кандайдыр бир орто чечимге келип калсак, балким болуп калар. Эми ал нерсеге кейбеш керек да. Барбы жокпу, буйруганын көрөбүз. Талаптарыңыз кандай, айта кетпейсизби? Айтып кетейинби? Секреттерин баарын айтып берейинби? Кандай талаптар мырзаларга койгон? Өтө оор деле эмес да. Жөн эле сөзгө түшүнгөн киши болсо дейм да. Сөзгө түшүнгөн. Албетте эми азыркы заманда мен өзүмө бир ылайыктуу мырза табыш, ой, бул өтө бир зор нерсе да. Анткени мен урактуу же менден урак болгондой андай мырзалардын албетте жакшынакай үй бүлөсү бар. Бала бакырасы, небере чөбөрөлөрү бар. Эми андай нерсени бузууга туура келбейт. А эгер андай эркектер кандайдыр бир себептер менен жалгыз калса, анда аларга эмне көрсөтүш керек? Аларды колдоо, аларды багуу. Анткени негизи сиз эркектер чоңойгон балдарсыңар. Баягы мужчины все дети дегендей да. Ага мамиле кылыш керек. Эми көрө жатарбыз. Азыр берин кандай болорун ким билет дегендей. Нике буйрук болсо көрө жатарбыз. Анда свадьбага чакырам. Ала качып кетсечи? Эми ала качпайт го. Ала качпайт го. Мунун баары тамаша. Багы бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы деген сөз бар кыргызда. Келиңиз кийинки суроого өтөлү. Эмне үчүн кайра турмуш куруп бүлөгүткөн жоксуз деп буга айтып кетиптир. Балаңыз жалгызсырабайбы? Балаңыз жалгызсырабайбы? Жок, балам жалгызсырабайт. Анткени тагдыр берген нерсени туура кабыл алыш керек дагы. Болгон нерседе албетте кейип, чүмчүп кайгыруунун кереги жок. Баламдын үй бүлөсү бар, жакшынакай келинчеги бар, жакшынакай 2 баласы бар, иши бар, мен бармын. Менден дагы чоң ата, чоң энеси бар, бир туугандар, баягы тайжелери бар, эжеке байкелери. Эмнеден жалгызсырасын? Жалгызсырабайт. Атасы тууралуу айтып бере аласызбы? Ал адам чыгармачылык чөйрөгө байланышы барбы дептир жогоруда? Нөл оюн сандар менен аяктаган болгончу. Баламдын атасы чыгармачылыкка эч кандай байланышы жок болчу. Ал бизден эми баягы башында бир аз жашаганын ажырап кеттик. Кийин баламдын атасы кайтыш болду. Эми жаткан жери жай. Мен ушундай бир үй бүлө куруп көрөйүн деген деле бир максат болду. Бирок баш аягы жакшы жыйынтык чыккан жок андан. Андан көрү балам менен ушу уулум менен, келин менен, кичинекей неберелерим менен уланган жашоомду өтөп кетем деген ой түптү сен. Кийинки суроого өтөлү.
Азыркы айрым жаш келиндер кайненесинин колунда бир күндө тургусу келишпейт. Сиз кандай кайненесиз, катаалбы же жумшакпы? Өзүңүз кайненеңиздин колунда жүргөнсүзбү дептир. Айрым келиндер айрым келиндердин каалоосу жашагысы келсе жашайт, жашагысы келбесе жашабайт да. Бул нерседен да проблема чыгарбаш керек. Өз үй бүлөсүн, өз уясын курам деген келин бул туура. Негизи эле сый болуш керек. Албетте бир түшүнбөстүктөр болот башында, бирок ирге отуруп баягы жашоонун бир нугуна киргиш керек да. Анан эки жак ажаңдап тиги бири бирине айтышып отура берсе, андайда да жашоо болбойт. Андан көрө сый болгон жакшы. Мен мисалы үчүн уул келиним өздөрүнчө турат, ага да бир шарт түзүлгөн азырынча. Бирок да сөз болуп калат үйдөн делечи. Кийин бир чогулуп, бир балким үйүбүздү алмаштырып, бир кеңейтип жашасак, чогуу жашасак десе, с удовольствием дейт келиним. Чогуу жашасак жакшы болот. Анан неберем дагы айтат, чогуу жашасакпы деген, баарыбызды бириктиргиси келет да. Өзүм кайненем колунда жүргөн жокмун. Мен жумшак кайненем. Жумшак кайненесиз, жакшы. Кийинки колдонуучубуз жазып атат, Гүлжана 2 деген. Жамиле же саламатсызбы? Белгилүү ырчыларга сабак берген экенсиз. Азыр ошол Каныкей, Өмүркулов, Даниэль, Максат Бегалиев, Гүлжигит Калыков сыяктуу ырчыларга кандай баа бересиз? Сиздин ишеничти актадыбы дейт. Актап жатабы дептир. Аткарып жатышат. Могу Даниэлге да бир аз сабак берип калдым, 1-2. Иса өзүмдүн окуучум, Каныкей өзүмдүн окуучум, Максатка сабак бердим. Гүлжигитке башкы тапта ушу жаңында училищада окуп жүргөндө биринчи бир аракеттерди өзүмдүн ырларым жазып ушул биринчи бир кандайдыр бир багыт бермей аракетимди Гүлжигит менен баштагам. Бирок өзү абдан таланттуу жигит, кийин мына канат менен иштеп көптөгөн ийгиликтерге жетип отурат, таланттуу жигит. Айдана өзүмдүн окуучум менде бүткөн. Мен ыраазымын балдарга. Эң негизгиси өзүнүн чыгармачылык жолун таап, ошонун жемишин көрсө. Мага бакыт да, мага дагы. Эң биринчи колуңузга келген ушул инсандар, сахнага аттар алдында. Дагы кандай таланттарды тарбиялап жатасыз? Азыр эми дагы бир билесиздерби, ушул менимче көптөгөн массалык маалымат каражаттары жакында ушу жайында дагы бир жарык жылдыз бир нерсе турат. Буюрса азыр айтпай турайынчы, мындай көп ой болуп кетпесин. Азыр как раз ушул даярдануу процессинде буюрса бир жакшы жаңылык алдыда турат. Ошонун баардыгы менен эчтекесин калтырбай бөлүшөм. Өтө туралы. Кийинки суроо өтөлү. Ата энеңиз да музыканттар болгонбу? Алар тууралуу учкай айтып бербейсизби дептир. Мен өзүм музыканттардын үй бүлөсүндө төрөлгөм. Ата энем Карамолдо Розов атындагы эл аспаптар оркестринде өмүр бою иштеп келишкен. Азыркы тапта атам эс алууда. Апам дагы эле иштеп келатат. 55 жыл болду апамдын ушу оркестрге иштеп келгенине. Кичинекей 16-17 жаш кыз болуп келген. Ошол жерден бардык ырыскысын, бардык берекесин, балдарын, бүлөсүн, жакшы жарын, мына атамды тапты дегендей бири-бирине колдоо көрсөтүп, бизге туура багыт, туура тарбия берип, мына 3 бир тууганбыз, ар бирөөбүздүн келечекте тандап ала турган кесипти мындай багыттай билди. Баары эле музыкант болгон жок. Арасында бир гана мен музыкага кеңири киришип ушул күнгө чейин музыканын ичиндемин. Башка бир туугандарым, алардын өздөрүнүн кесиптери бар. Бирок багыттын баарын берген ошол биздин ата энебиз, албетте. Сизди казы болду деген маалыматты таратышкан адамдарды таптыңызбы? Душманыңыз көппү же досторуңузбу? Кабарды угуп алып, үрүйүбүз учту, аман болуңуз дептир. 21-78. Андай да нерсе болуп кетти, эч бир күтүлбөгөн жерден ушундай маалыматтар болуп кетти, өзүмө айтты. Ал адамдар ушундай уктук деп эмне дейин, эми жанагы чала бузук
маалымат чыгып калгандыр. Муну мен эмнени айтайм? Бул да көп жашайт экен. Көп жашайт экен, анын аркасынан жүрүп бир аны изилдеп кийим кандай, аны мага кызыгы жок да. Териштирген кереги жок. Душмандарыңыз көппү же досторуңузбу деген суроого? Билбейм, санаган эмесмин да. Жылып жашап келатам. Досторум көп албетте. Душман болсо, душман мына мен сенин душманыңмын, канча экенибизди санап ал деген бирөө жок го дейм. Болсо болгондур, бирок так каршыма чыгып душмандык кылган эч ким жок. Жамиля айым, дагы биз сизден жагымдуу чыгарма суранбайлыбы? Түрк тилин жакшы билем деп калдыңыз, түркчө ырдап бербейсизби? Түрк тилиндеби? Ырлар көп да. Эсиңиздеби? Кайсыл ырды ырдап жүрчүңүз эле дайыма? Бир мындай чыгарма бар. Сорма деген. Gün ağarınca boyunum bükülür, dağlarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boyunum bükülür, dağlarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Zaman zaman sorma, utanırım, sorma, söyleyemem, sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor, yavaş yavaş kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşk beni kül ediyor, kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşk beni kül ediyor. Биздин көрүүчүлөрдөн дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Сизге рахмат. Үйүңүзгө таазим, береке, талантыңызга таазим кылалы. Кийинки суроого деле. Колдонуучу Кансылуу деген жазып атат. Жамиля эже, логикалык суроо бергим келип жатат. Аялдар кайсыл айда аз сүйлөшөт дептир. Логикалык суроо. Кайсыл айда аз сүйлөшөт? Кайсы айда аз сүйлөшөбү? Билбейм. Таап аласың ойле. Кайсыл айда аз сүйлөшөт? Билбейм. Ороз айттабы? Ороз айт. Ороз айындабы? Күнөө кылбайлы деп азыраак сүйлөшөбү? Ооба. Балки. Бир вариант, экинчи варианты. Ой, билбейм айт. Логикам жок го. Ойлонуп Кайсы көрсөңүз. айда аз сүйлөшөбү? Кайсыл айда аз сүйлөшү мүмкүн? Эмнеге? Февралде 28 күн. 28 күн. Туура. Туура, 28 күн. Азыраак экен. Азыраак Башка айларга салыштырмалуу. Жок дегенде бир айда, Бир айда азыраак экен. 28 эле күн сүйлөйт экен. Өзүңүз көп сүйлөгөндөргө жатасызбы же аз сүйлөгөндөргө? Жок, мен баягы сабак берүүдө албетте көп бир сени түшүндүрө билем. Мындай жашоодо көп деле сүйлөбөйм. Сөзгө түшүнгөн адам болсо көп сүйлөтпөй эле түшүнө билет. Сөзгө түшүнбөгөн адам болсо канчалык миллион сөздөрдү колдонбо, түшүнбөгөн бойдон кала бериши мүмкүн. Көп сүйлөбөйм. Кийинки суроого деле. Абысындар аттуу тасмасында тартылган экенсиз, актёрдук билимиңиз барбы же тааныштар менен тартылып калдыңызбы дейт. Менин жашоомдо бул биринчи кино тасма болду. Чындыгын айтканда актёрдук билимим жок. Ошол киного өзүм суранып, Ырыс Жомартова доспуз да. Анан ушунча эле бир кино тартып атасың, кел мен да бир өзүм сынап көрөй, бир киного тартып көрчү деп айтсам макул деди. Барып тартылып көрдүм. Чындыгын айтсам,
Бул дагы өзүнчө татаал кыйын кесип. Ар бир кесипти билген, үйрөнгөн адам аткарса туура го дейм. Андан кийин ушу киного тартылам деген оюм деле калбай калды. Андан көрү билген музыкамды аткарып жүрө берейин. Кийинки суроо: Гүлнара Тойгонбаева эже экөөңүздөр абдан позитивдүү жүрөсүздөр. Сахнадагы достук жана сахна артындагы достук тууралуу айта кетсеңиз, дагы кимдер менен курбу курдашсыз дептир. Бардыгы менен курбу курдашмын. Гүлнара менен да көп мына улап келатат биздин достугубуз. Эми бул кандай десем, эми муну биз момундай да дос болдук эле, анан момундай болду эле деген сөз жок да, эмне кереги бар. Чыгармачылыкта дагы, жашоодо дагы бири-бирибизди түшүнө билген. Кээ бирде көрүшпөй деле кетебиз. Эми ар бирөөбүздүн ишибиз ар кандай болгондуктан көптөн көрүшпөй калып сагынышабыз. Бардык кыздар менен, бардыгы менен мен курбу курдаштары менен досторуммун. Баарын айтар элем. Гүлнара да, Гүлнур дагы, Гүлнара Кахарова да, Галина, ой, көп бардыгы, Айчүрөк, канча мына өзүмөн кичүү кыздар, бардыгы менен кесиптеш, сахналаш досмун. Анткени биз бири-бирибизге жалаң гана көңүл тамчы, жакшынакай бир мамиле кылсак, ошол нерсе жүрөгүбүздү гүлдөтүп, агартып, мындай жакшы ойго келтирет да. Позитивдүү жүрөсүздөр деп атпайбы? Ошол ырдын бул жанры дагы өзүнчө болот го, мажор деп коебу? Эмне деп айтылчу? Мажор да, ооба, мажор дейт, бирок көбүнчө менин ырларым мына мажор менен минор болот. Мажор, мажор. Баягы позитивдүү эмес, бул өзүнчө лат дейт. Көңүл көтөргөн мындай. Бирок менин бардык ырларым минордо жазылган ырлар. Минордо. Аны менен бирге мен ушу мен аябай кайгы капалуу адаммын деп айта албайм. Анткени мисалы үчүн мындай шаңдырак ырларымдын бири "Мен сага жазга айланып баргым келет" деген чыгарма минордо жазылган. Кийинки суроого өтөлү. Саламатсызбы Жамиля жеке, бир ырыңызга тартылган клипте жеңи жок, көкүрөгү ачык лямка көйнөк кийгениңиз бир эле мага эмес, көпчүлүккө жаккан эмес деп ойлойм. Туура кабыл алыңыз, ишиңизге ийгилик, маданиятка зор салым кошуп жүрө бериңиз дептир. Чипара деген колдонуучубуз жазыптыр. Көкүрөгү ачык лямка көйнөк кийгениңиз. Менимче бул мен өзүмдүн тандап алган фасонум болду. Ал жерден бир жаман бир нерсе көрүнгөн жери жок. Көйнөктүн фасону, айлана чөйрө. Менимче жанагы Гүлнара экөөбүздүн ырыбыз бар го, "Шумит весна" деген. Гүлдү түстүү көйнөктү чечип билдим. Ушундай фасонду тандап алдым. Ал нерсе менен өзүмдүн бир жаман жагымды көрсөткөн жокмун. Жаккандарга жакты, жакпагандарга өздөрү билсин, көрбөй койсун. Бирок рахмат. Жаккан эмес болсо элдин баарына жага албайсың да. Всем не угодишь. Келиңиз бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Азыр эфирдин соңунда сизге эркин микрофон берели дагы. Анан азыркы аткарган жагымдуу чыгармаңыз менен жыйынтыктайлы. Рахмат. Рахмат Максат, жалпы жааматка рахмат. Анткени чыныгын айтсам, эл менен тыгыз байланышта болгон ушу Супер Кеджик порталы, негизи эле Супер Инфонун иши бул баары бир нерседе болуп атат деп ойлойм, бир тармакта. Элге кызыктуу маалыматтарды берип атасыңар. Ошол берип аткан маалыматтарыңар ар дайым чынчыл болсун. Көптөгөн, эң азыркы бир көптөгөн тираждуу, көптөгөн баягы көрүүчүлөр ушул өзүңөрдүн ишиңерди андан да көбөйсүн. Рахмат. Бардык ушул суроолоруңуздарга жиберип, ар кандай суроолор келди. Мен ыраазымын, рахмат. Анткени бир гана жакшы суроо болсун деген бул туура эмес. Ар кандай суроолорго туура жооп бериш керек. Ошон үчүн бизди баягы көрүп, билип, таанып, дагы да бир башка ойго келет деген ойдомун. Аман бололук, жакшылыкта жолугалык. Ушундай программалар көп эле боло берсин. Конокторуңарга келсем, жакшы бир маалыматтар менен келип, жакшы жаңылыктар менен бөлүшкөнү келейин деп. Эми кандай ырымды аткарып берсем? Жүрөгүм жаз болгусу келип турат, жүрөгүм жазгы карда эрип турат, сага мен жазга айланып баргым келет.
жол бербей жалгыз жагдай жеңип турат. Мен сага жазга айланып баргым келет, жаныңда жаздай жайнап калгым келет. Чачылган сенин күндөй нуруң менен, кырдагы кызгалдактай, кырдагы кызгалдактай жангым келет. Кырдагы кызгалдактай, кырдагы кызгалдактай жангым келет. Деп бүтүрүп коелу. Браво, Рахмат. бар болуңуз, аман болуңуз. Ар дайым ушинтип элге өзүңүздүн жүрөктөн чыккан чыгармаларыңызды тартуулап жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Кейбегиле капа болбогула, кандай болбосун бардыгыбыздын маңдайыбызга жазган жашообузду аманчылыкта жашап өтө берели. Рахмат. Саламатта болуңуздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.